Акыркы 3 күндө социалдык түйүндөрдө мына ушундай плакаттар каптады. Ушул сүрөттөр менен коррупцияга каршы митингке жарандар бири-бирин чакырып жатышты. Эч кандай саясий күчтөрү жок. Жарандык коом уюштуруп жатат делгени менен ага чыгарылган плакаттардын дизайны жөнөкөй эмес. Демек көп каражатты талап кылат. Бул кимдин каржылоосунда ишке ашып жатат деген пикирлер да айтылып жатты. Биздин чыгармачыл топ аны даярдаган дизайнерди таптык. Ал тынчтык митингинде колдонулган баннерлерди даярдаганын тастыктаганы менен бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартып, ким буйртма берип, кызмат үчүн канча каражат төлөндү деген суроолорубузду жоопсуз калтырды. Митинг күнү жакындаган сайын интернет колдонуучулар маалымат согушунун бир түрү болгон кара пиарга да күбө болушуп, маалыматтык чыңалуу күч алды. Ал арада социалдык түйүндө уюштуруучулар акцияга даярданып жаткан учурдагы видео тарады. Тасмадан ким эмнени сүйлөйт, кантип кыйкырат, кайсы сөздөн кийин эмне деп айтыларын тактап, ролдорду бөлүштүрүп жатышканын көрүүгө болот. Раим, камалсын, потом повторяется. Раим, камалсын. Бул ролларга жол жок. Тынчтык митингине катышууга келе албай калган жарандар соц түйүн аркылуу үн кошушту. Өлкөнүн башка облусунда туруп, акциянын плакаттары менен постторду жарыялашты. Ошондой эле чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктар дагы интернет желеси аркылуу өздөрүн тынчтык митингинин катышуучусу катары тааныштырып, пикирлерин билдирип жатышты. Мы будем молчать об этом. Вернее, мы уже молчали об этом очень много лет и продолжаем молчать. Но если мы сейчас не выйдем и не скажем свой протест, мы также будем продолжать оставаться жертвами. Коррупцияга каршы акцияга негизинен жаштар чогулду. Активисттер кээ бир саясатчыларды атайын чакырышкан. Алардын бири мурдагы депутат Асия Сасыкбаева. Көптөгөн митинг, пикеттерди көрүп жүргөнүн эске алуу менен жаш активисттер тарабынан өткөрүлгөн тынчтык митингге жогорку деңгээлде уюштурулганын айтты. Саясий күчтөр болгон жок, мен муну так билем. Буну жаштардын активисттерди уюштурду. Анан жаштар өстөлү эле мына бүгүн айтып атышпайбы, диванный эксперттер да келди, балконный эксперттер да келишти. Бул деген жеттик, бир кандайдыр бир точкага жеттик деген сөз менен келишти да. Мындан ары мындай жөн жашоо болбойт. Күрөш болот. Күрөш ушул мамлекетибизди тазалоого чыккан жаштар болуп атат. Саясий эксперттер жарандык коомдун бул аракети бийликти ойлондурушу керек деп эсептейт. Чукул мөөнөттө көпчүлүктүн катышуусун камсыздаган акциянын жүрүшү элдин коррупциялык иштерден тажап турганынан кабар берет дейт Айданбек Акматов. Азыр кезде акыл эстүү мындай президент бар, ой жүгүртө алат, ал түшүнөт. Ошондуктан биз чыгабыз деген нерсе азыр көбүрөөк мындай элде эме бар да, мындай түшүнүү менен кабыл алат деген нерсе бар. Мурда эми билесиңер да кандай окуялар болгон, ал кезде көпчүлүк чыкканга да аракет кылчу эмес. Себеби эл биздин ушунчалык биз аракетти дагы бул бийлик түшүнүп да койбойт, уруп да ойнобойт деген бир неме бар болчу да. Бир мындай түшүнүк бар болчу. Мындай митингдердин болушу албетте коом үчүн жакшы, бийлик үчүн дагы бул дароо болуш керек. Алар мына ошол коом мына жалганчылыкка, коррупцияга кайдыгер эмеслигин керек болсо өзүнүн чечкиндүү сөзүн айтаарын билдирип, алар бир башкача бир аракеттерге келиш керек, тазалануу жүрүш керек, экономикалык кризисти токтотуунун, биздин мигранттардын агымын токтотуунун, биздин коомго, элибизге бир үмүт берүүнүн, ишенич берүүнүн үстүндө абдан катуу иштеш керек. Ансыз алардын кереги жок. Жарандык акцияга катышкандардын 99% жаштар болду. Митинг жөө жүрүш менен гана коштолуп, модератордон башка эч ким сөз алып сүйлөгөн жок. Адина Дусунбетова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.